Саламатсыңарбы балдар? 5 класс үчүн түзүлгөн информатика сабагы. Даярдаган Тажибай Мурзапаров атындагы орто мектептин мугалими Өтөнова Батма. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз жагымдуу маанай түзүп алалы. Ал үчүн информатиканын тили менен айтылган макалдарды элдик макалдарга которгула. Wi-Fi'га жанаш, вирустан адаш. Ар бир макалдын жообун өзүңөр туура жооп менен салыштыргыла. Бул макалдын жообу жакшыга жанаш, жамандан адаш. Вирус тазалаш аста-аста, вирус жугузуш бир паста. Бул макалдын жообу жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Жакшы компьютерге 1 антивирус, жаман компьютерге 1000 вирус. Бул макалдын жообу жакшы атка 1 камчы, жаман атка 1000 камчы. Антивирус бар компьютерде вирус жатпайт. Бул макалдын жообу кыздуу үйдө кыл жатпайт. Жакшы компьютериңди жаман вирусуң бузат. Бул макалдын жообу айдай чырайыңды иттей кыялың бузат. Азаматсыңар балдар, бир аз болсо да ой жүгүртүп, сабакты жакшы кабыл алууга шарт түзүп алдык. Эми балдар, мен киммин оюну аркылуу өтүлгөн теманы кайталап алсак. Алдыңкы сабакта биз Paint графикалык редакторун өткөнбүз. Ал графикалык редактор боюнча кайталоо үчүн суроолорго көңүл бургула. Компьютердин жардамы менен түзүүчү жана иштетилүүчү графикалык сүрөттөрдүн ар кандай түрү. Ошондо мен киммин балдар? Компьютердик графика. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Картинкаларды, куттуктоо баракчаларын, жарнамалык кулактандырууларды, чакырууларды, докладдарга иллюстрацияларды жана башка сүрөттөрдү жаратууга арналган программа. Ошондо мен киммин балдар? Графикалык редактор. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Конкреттүү программа менен иш жүргүзүүчү экрандын аймагы. Ошондо мен киммин балдар? Жумушчу терезе. Азаматсыңар. Бул сүрөт менин ким экенимди билдирет балдар. Paint графикалык редакторунун терезеси. Азаматсыңар. Бул сүрөт менин ким экенимди билдирет экен балдар. Ой жүгүртүп айтып көрөлүчү. Paint графикалык редакторунун куралдары. Азаматсыңар балдар. Бир аз болсо да биз өтүлгөн теманы кайталап алдык. Эми балдар, биз алдыңкы сабакта стандарттык программалардын тобуна кирген Paint графикалык редакторун өткөнбүз. Ал редактордо биз поиск, программы, стандартный командаларын аткарып, Paint графикалык редакторун тандаганбыз. Бул программалардын бардыгы стандарттык программалардын тобуна кирет. Булардын ичинен биз Paint жана калькулятор программаларын өткөнбүз. Эми биз бүгүнкү сабакта WordPad жана блокнот текстик редакторлору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сабактын темасы текстик информация. Сабагыбыздын максаты текст тууралуу жалпы түшүнүккө ээ болосуңар жана текстик информацияны иштетүү тууралуу маалымат аласыңар. Текстик документтин негизги объекттери болгон символ, сөз, абзац, сап, фрагмент, барак түшүнүктөрүн текст жазууда колдоно аласыңар. Айланадагы информациялык чөйрөнүн сапаты үчүн жеке жоопкерчилик сезимиңерди өстүрө аласыңар. Текст деген эмне? Текст бул бастырылган, жазылган же ооз-эки формадагы ар кандай сөз түрүндөгү билдирүү. Биз
биздин заманга чейин тексттерди адамдар таштарга, ар кандай жыгачтарга жана ар кандай материалдык алып жүргүчтөргө уюп жазып сактап келишкен. Андан кийинки мезгилде машинка пайда болгон. Азыркы учурда балдар ой жүгүртүп көрөлү, текстти эмнеге жазышат? Туура айтасыңар балдар. Азыркы мезгилде текстти компьютерге жазып киргизишет. Тексттик документ деген эмне? Тексттик документ бул статья, доклад, аңгеме, ыр, чакыруу, кулактандыруу же куттуктоо баракчалары эсептелишет. Тексттик документтин негизги объекттери төмөнкүлөрдөн турат: символ, цифра, тамга, тыныш белгилер жана башкалар. Сөз эки тарабынан кызматчы символдор менен чектелген символдордун ар кандай ырааттуулугу. Сап документтин сол жана оң чектеринин ортосундагы символдордун ар кандай ырааттуулугу. Абзац абзацтын аягы деген атайын символ менен чектелген символдордун ар кандай ырааттуулугу. Бош абзацтардын болушуна жол берилет. Фрагмент символдордун ар кандай ырааттуулугу. Фрагмент болуп бир сөз, сап, абзац, барак ошондой эле бардык киргизилген текст болушу мүмкүн. Ошондой эле гипертекст деген да түшүнүк бар. Бул гипертекст деген эмне? Бул керектүү информацияны тез табууга мүмкүнчүлүк берүүчү документтердин уюштуруу жолу болуп эсептелинет. Биз компьютерди текст даярдоочу негизги аспап катары санап алабыз. Эми балдар, тексттик редактор деп биз WordPad текст редакторун айтабыз. Аны биз Paint графикалык редакторун жүктөгөндөй эле экранга чүктөп алабыз. Андан кийин бизге WordPad тексттик редакторунун терезеси пайда болот. Бул терезе кандай бөлүктөргө бөлүнөрүн карап көрөлү. Бат четүүчү панель, негизги менюсунун кнопкасы, аспаптар турган тасмалар, сызгыч, жумуш жаймак, абалдар жолчосу болуп бөлүнөт. Текстти жазууда биз төмөнкүдөй 4 баскычты аткарышыбыз керек экен. Биринчи, текстти ошол негизги объекттерди сөз, сап, абзац жана башкаларды колдонуп текст киргизет экенбиз компьютерге. Андан кийин киргизген текстибизди окуп, каталарын оңдоп редакциялайт экенбиз. Андан кийин алардын көрүнүшүн, форматын өзгөртүп форматтайт экенбиз. Андан кийин даяр болгон текстти биз кагазга басып чыгарышыбыз керек экен. Текстти кагазга басып чыгаруу үчүн бизге принтер керек болот. Эми балдар, силер ушул тема боюнча алган түшүнүгүңөр боюнча алдыңарга тетрадыңарды, ручкаңарды алып, ушул интерактивдүү көнүгүүлөрдү аткаргыла. Биринчи тапшырмабыз. Бул жерде түшүнүктөр берилген. Бул түшүнүктөр чын же жалган айтым экендигин ар бирин аткарып белгилеп чыккыла. Андан кийинки тапшырма. Адашкан сөздөр парады. Бул таблицанын ичинде сөздөр баш аламан жазылган. Силер бул сөздөрдү катары менен тизип, биздин негизги сабагыбыздын темасын таап аласыңар. Кийинки тапшырма. Дал келтиргиле тапшырмасы. Бул жерде түшүнүктөр берилген. Ар бир түшүнүктүн аныктамаларын, кайсы вариант экендигин таап жазгыла тетрадыңарга. Балдар, силер бир аз болсо дагы бүгүнкү сабакта текст жөнүндө, текстти иштетүүнүн мүмкүнчүлүктөрү, тексттик редактор жөнүндө түшүнүк алдыңар. Эми силерге үйгө тапшырма. Информатика китебинин 85-90 беттерди окуйсуңар жана 1-ден 8-ге чейинки суроолорду жана тапшырмаларды аткарасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңар.